Төрөлгөндүн баары эле адам баласынын улуу көчүн улап жогорку даражада өмүр сүрүп, жарыкчылыкта татыктуу жашап өтүү колунан келе бербейт. Бирок бул өмүрдүн ысык сууна чыдап маңыздуу жана пайдалуу өмүр кечип дөөлөттүү карылыкка кадам таштагандар да бар. Алардын бири түтүн булатып, өмүрдүн ачуусунда, таттуусунда чок өткөрүп, учурда уул кызды чоңойтуп, алардын жакшылыгына күбө болуп олтурган Биримкуловдор үй бүлөсү. 76 жаштагы Улан Биримкулов өз кесибинде техника илимдеринин доктору, профессор наамына чейин татыган. Ал ийгиликтеринин аркасында дем берген Жубайы Гүлүмкан Акунова турганын айтат. Эме бар го, мегера деген сөз, ушу аялдарды, үйүнө баргандан коркушат да. Бир эки кишини ким билем ба, үйдөн кичине ичип алып үйүнө жеткирип барсак, анан учуп чыгышты бир убакта. Акасы аял кууп чыгыптыр да. Ошондой аялдардай болбой, үйгө барганда баарын тозуп, эметип. Анан кийин башка жагынан да бул да политехте иштегенде, ошон үчүн ошо иштегендер баарын жакшы билет. Бүт досторубуз биздики общий. Поэтому мындай бири-бирибиз менен оңой эле сөз табышып жүрдүк. Мындан тышкары алтын тоюн белгилешип жаткан бул үй бүлө жаш түгөйлөргө кеп кеңешин берип, үй бүлө институтунун сакталышына, жуптардын бири-бирине болгон ишеними биринчи кезекте болуусу керек деген пикирде. Себеби түгөйлөрдүн шартка байланыштуу эки мамлекетте бири-биринен алыс жашап калган күндөрү болгон, бирок эч качан ишенимдери жоголгон эмес. Анан бир эмен айтып кетем, мен Москвада көп жыл болгом да, студент болуп, анан аспирант, анан докторант. Студент, аспирант болгондо мен өзүм тиякта болгом, Гүлүмкан берде болчу. А докторантурада бир болдук да. Анан Москвада ошо бизге бир кичинекей комната берип, өзүнчө биз экөөбүз, анан кийин балабыз менен да ошо Москвада жашадык. Ал кичинекей болчу беште. Анан эң кыйын жылдары эч нерсе жок. Конечно, эми ар кандай бат эле мындай уруша кетебиз, анан эле бир паста кайра сүйлөшүп калабыз. Анан турмушта андай болбосо болбойт экен да, уруша кетип, анан ошо боюнча эле азыр жаштар ошондой болот, урушуп койду, болду, кетип калат да. Андай болбош керек экен да. Жана оор басырыктуу деген ошо да кайта болсоң дагы баягы таш түшкөн жеринде оор дегендей көтөрүндүү болуп, жакшы түшүнүп ошентип жашаш керек экен да. Айта кетсек, бүгүн өлкө аймагында карылар күнү белгиленип жатат. Ага ылайык бакыт өргөсүнө чогуу жашагандарына 50-60 жыл толуп, төрдүн көркү болуп, бир гана өстүргөн балдарын эмес, жумурай журтка үлгү болгон түгөйлөр чогулушту. Алар жаштык кезин биреστеп, салтанаттуу түрдө нике шакегин тагынышты. Бөтөнчө Ысык көлдөн келишкен, чогуу жашагандарына 67 жыл толгон түгөйлөр көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Кетөбүзгө барбаш жерден бир айылдан бул ишини жакшы көрүп калдым, эми рактан көрүп калдым да. Сүйлөшөйүн деп барып сүйлөштүм. Адеп сүйлөшкөндө кичине чойкоктоп ошентип окшойт. Менен девлет аскерден келдим мен. Үйлөнүп алып оокат кылалы. Турмуш кыйын болуп турат деп ошентсем, бир тиктеп коем менен кайра көңүлдөн өсүп калды. Чабатканыбызга 66 жылдан 67 жылга карады. Июнь айынан тартып, июлдан тартып. 12 балалы болдук эле. Неберем 35, чөбөрөм 34. Балдар чоңойду, баары бала чакалы болушту. Кыргызстаныбызга тынчтык берсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Карылыктын сересинде кадыры артып, бакыт өргөсүнө келип, кайрадан нике шакегин тагынып, алтын тойлорун өткөрүп жаткан түгөйлөр өзгөчө толкундоолор болуп жатканын жашырышкан жок. Алар өрнөктүү өмүр сүрүү, узак жылдардагы турмуш жолу оңой олтоңго турбаганын белгилешти. Турмуштун жашоонун ачуусу, таттуусу болуп калат. Барчылык, токчулук болот, баарына чыдаш керек. Эми үй бүлө кургандан кийин өйдөлдөй болот, ар жак өйдөлдөй болот. Ошон үчүн биринчи токтоо, сабырдуу,
кечиримдүү болуш керек. Анан самыган баягы сезим болуш керек ичине. Узак жылдар кол кармашып, чогуу түтүн булатып, турмуштун ачуу таттуусунда бирге таткан улуу муундун басып өткөн жолу ар дайым жаштарга өрнөк үлгү. Алардын эриш аркак жашоосунун сыры бири-бирин түшүнө билүүсүндө. Мындан улам Борбордогу Бакыт Ордосунда бул сыяктуу салтанат жыл сайын уюштурулуп келет. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Ньюс ТВ.